Ассаламу алейкум көрүүчүлөр, алыстагы туугандар, Москвада бир туугандар, бүгүн Жөнөкөй ТВ каналында биздин Москва эли, Москвада мигранттар, Москвада кыргыздар сыймыктанган, Москва эле эмес Кыргызстан сыймыктанган орустардын чоң театрында, киносунда жүргөн эжекебиз. Кухня сериалынан көбүбүз Кухня сериалы боюнча тааныйбыз. Черный закрыт! Обложили твари. Что вы за инвалиды? Даже сбежать нормально не можете. Давай быстро. Ко мне в кабинет, только тихо. Айнур эже деп өзүнүн аты биз билген ат Жаңыл Мырза эжекебиз. Жаңыл Мырза эжекебиз бүгүн бизде конокто. Өзүңүз жөнүндө кыскача, анан кантип ушу чоң Москванын элине, Москванын жерине келип, кино менен аралашып, театр менен аралашып калдыңыз? Ой. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Кыргызстандагы жердештерим, ошондой эле Россиянын ар кайсы шаарларында иштеп жаткан, эмгектенип жашап жаткан мекендештерим, баарыңыздарга ысык салам айтамын. Биз эми баягы Советтер Союзунун балдарыбыз да. Биз Союз убагында келгенбиз Москвага. Мен ошо 1989 ушу Москвада Шепкин атындагы театралдык жогорку окуу жайына өтүп, ошол окуу жайды бүтүп, анан ошо Москвада турмушка чыгып, жашоо шартка байланыштуу ушу Москвада калып калганбыз. Ошо почти 30 жыл болуп калды жашаганыбыз ушундан бери. Буюрса эми Кыргызстаныбызга кайтып барабыз деп деген ойлор бар. Буюрса жакындап калды ал күндөрдө. Кыскача бул көрүүчүлөргө, жаштарга өзүңүздүн бул сиз жеткен ийгиликке көп эле жаштарда туулса керек, ошо өзгөчө Москвада жүргөндөргө ошолорго айтып кетсеңиз, Москвадан кантип чоң театрга жана чоң кино, Россия бүт СНГ көргөн сериалдарга кантип барса болот? Эми негизги эң биринчиси ошо билим алыш керек. Билим деген эми профессионализм деген нерсе, бул эң главный деп ойлойм. Билим алыш керек. Анан мен деле көп эле суроолорду беришет да жаштар. Мен кантип мен кино тартат элем, мен оператор болот элем. Анан бирок бүткөн окуулары жок эле. Мен актриса болот элем деген сыяктуу көп ушундай кантип ушинтсем болот, кантип ошо киного кино жаатына кантип илинсем болот, сиз кантип билинип калдыңыз эле деп ушундай бир суроолорду беришет. Анан албетте бул актерлордун негизи мен ойлойм, актерлордун жашоосу ушу буйруктан жана от везения деп коет го орусча, буйруктан депчи. Анткени мен өзүмдүкү ошол Кудайдын буйругу менен ошол Кухня сериалына тартылып калдым деп ойлойм. Анткени буга чейин деле көп эле кинолорго чакырылып, бирок баягы буйруктан деген сыяктуу ошол маалда жок болуп калып, жайкысын көбүнчө балдарды алып мен ысык көлгө эс алган кетет элем. Ошол убактарда издеп калышчу да кинолорго тарткан. Анан мен кийин үйдөн келгенден угуп калчумун, сени издеп, могу киного издеп таппай калдык, тиги кино, анан деп койчумун, ушундай кап деп өкүнүп коюп. Анан ошол даже жанагы казактар, казахский, российский, американский бир кино тартылбады беле, Кочевники деген. Ошол киного даже издешкен мен, чынын айтсам. Ошондо дагы тиги Кыргызстанда болуп калып, анан
күзүндө келсем агайым аябай ушу Шепкинада сабак берген өзү менен художественный руководитель агайым урушуп мени телефонду таштап койбойт белең, сени аябай издебеди деп ушундай айткан да. Ал убакта сотка Ал убакта сотка жок болчу, анан хотя бы тиги ушу тияктагы телефонуңду мага калтырып койсоң болмок деп аябай өкүнүп агайым ошенткен. Анан бирок ал билбейм эмне роль, мындай карасам анда негизи главный роль 10 жаштагы бала жөнүндө башталат да. Ошону мен ойлоп койдум, балким ушу баламды алар баягы артисттер аркылуу балдардын да мага кээде ошо балама эметип калышчу да, ролдорду предлагать этип. Балким ошону баламды издешкен, балким мен билбей калдым да точно. Анан ушул сыяктуу. Анан кухня сериалы болсо негизи жана пилотный деп вариант деп коет да, биринчи пилот деп коет, тартат. Анан тартып туруп анан тиги каналдарга көрсөтөт. Анан каналдар ошо кайсы канал мисалы жактырса сатып алат да. Ошонун пилотный вариантында башка актриса ойногон. Кыргызстанда кайсы театр экенин унутуп калдым. Башка аял ойногон, башка актрисанан кийин алар кандай болгон, келишпей калган эмне экенин билбейм. Анан ошол ал бирок буларга наверное невыгодно болуп калмак да, потому что Кыргызстандан постоянно аны алып келиш керек. Самолет менен келип, гостиница тиги бу, анан ошол жагына да карашкан болуш керек деп ойлойм. Анан ошон үчүн Москвада издешкен да актриса. Анан аны да ошол бизден кийинки бүткөн бир актриса кызыбыз ошого объявление жиберишиптир да, эми ушундай сериал тартылганда, кухня деген. Анан 40-45 жаштагы ушу кыргыз актрисасы керек, ушундай театралдык ушундай билими бар деп чыгыптыр. Анан ошол боюнча анан сүрөттөрдү жиберип, анан ичи ойдо жок эле иши болуп, жиберип коелу эле, жиберип коюп. Анан ушу кастингге чакырып калышты. Ошентип кастингден өтүп кеттик, ошентип анан тартылып калдык. Элдин баары өздөрү барып издеп жүрсө, сизди өздөрү издеп келген экен да, актриса бол деп. Анан бул 40 жашка чейин дедиңиз, 40-45 ага чейин буга чейин дагы ошо театр менен эле жүрдүңүзбү же бөлөк иш кылчу элеңиз Москвада? Негизи окууну бүткөндөн 2 жылдык жанагы ошо Шепкинада режиссер педагогдун окуусу бар да, режиссер педагог боло турган. Ошого тапшыргам. Анан 1 жыл окудум. Анан уулум төрөлүп калды, ошо менен анан окуум калып кетти. Анан кийин болсо ошого уланткан жокмун аны. Андан кийин кесип менен баягы театрда иштеген жокмун, бирок концерттер, менсиз концерт өтчү эмес. Мисалы азыр Москвада мынтип карасаң ырчыдан көп киши чыгат. Ал кезде жок болчу да негизи. Анан мен иши кылып мынтип карасам аябай патриот экенмин деп ойлойм. Мынтип караса посольство менен илишиң жок, тияк бияк. Ал кезде диаспора деле жок болчу. Анан эле концерттерге чакырыш үчүн, мисалы үчүн баягындай көп майрамдар болот, 15 союздук республикалар чогулуп калат, же мэриянын праздниги болуп калат дегендей. Өзүм эле баягы чамаданга кыргыз кийимдерди салып, комузумду көтөрүп алып эле тиякта концерт, бияка да барып эле ырдап, тияка барып ырдап коелу. Бирок ошол ырдаган ошол учурдагы эме диплом, грамоталарым баары бар да азыр ошол кездеги. Анан азыр сиз көп театр коюп кетесиз, сериалдарга тартыласыз. Анан ошого сиздин биздин байкебиз, сиздин жолдошуңуз көбүнчө кызганыч болот, туруш болот дегендей. Кандай көз карашы? Мен жолдошум аты Таалай, өзү 7 өгүздүк жигит болот. Анан негизи ал ушу Москвада Токой чарба институтун бүткөн. Анан негизи бул өзү искусствону аябай жакшы көргөн адам. Ошо үйлөнөрдө да эми билген да мен актриса экенмин деп. Анан мага үйлөнөм деп тамашалап багын деп сөз айтканда да мен айткам да, ай мен актрисамын, гастролдоп кетем.
сен деп ушундай айтсам, ал мынтип айткан, ой гастролдоп кетсең мен балдарды багып калам деп ушинтип тамашалашканбыз да. Анан ал менден биринчи ал аябай сүйүнөт. Ошо кухняга тартылгандан кийин өзүнчө сыймыктанып көп эме кылып жүрдү да. Кээ бирөөгө айтып мен күйөөсүмүн деп ушинттим деп ушинтип сыймыктанып өтүп калат. Поддержка кылат наоборот, ал поддерживает. Кызганбайт, ишенет. Жок, кызгануу деген эми ичинен кызганса керек, бирок айтпайт мага. Кызгансам да такыр эле анда иш болбойт да. Анда үйдө отурушум керек болуп калат. Мен билгенден уулдарыңыз, кыздарыңыз бой жетип чоңоюп калганын, алардын ушул актерлукка болгон, актрисалыкка болгон көз карашы кандай? Сиздин аркаңызды туура эстегендерби же өздөрүнүн бөлөкчө жөндөмдөрү барбы? Негизи баары бир баягы балдарым, уулум Темирлан Москвадагы Суриков атындагы художественный институтта ошо художник архитектор факультетин быйыл бүтүп атат, 5-курс. Анан уш 4 жашынан сүрөт тартат, таланттуу, будущий эме да эми кыргыздын буюрса кыргыздын тоже атагын чыгара турган инсан болот деп ойлойм. Кызым болсо, кызым дагы ошо бирок мындай экөө тең актерлук кесипке мындай кызыгышпайт. Кызым да өзүнчө ушу жана визажист, стилист жагына аябай кызыгып, ошонун курстарын окуп азыр ошол боюнча азыр улантам деп, Бишкектен дагы окуп келем деп ушу Бишкекке бүгүн учуп кетти да кызым. Баары бир алардыкы деле мындай кесиптери мындай творческий уже деп ойлойм. Өзүңүз ушу кинодо жүргөндүктөн Москваны Советский Союздан бери билет экенсиз. Кыргыздар келип баштагандан баштап азыр кайсы даражага жеттик жана кыргыздардын Москвага келгенден баштап акыбалын жакшы көрүп турсуз да. Ушул жөнүндө бир кино тартайын же бир театр коеюн деген мындай план, проектлериңиз жокпу? Негизи Москвада уже ушу айтып атпаймынбы, почти окуп жүргөндөн бери эсептеген ушу 30 жылга жакындап баратат. Анан негизи кыргыздар жакшы, көбөйүп азыр биздин убакта, Союздун убагында только окууга келишчү, институттарда окушчу, аспирантурада, докторантурада окушчу. Азыр эми көбүнчө уже иштеп, жашап атышат. Анан ошо кыргыз театрын ачсак деп ушундай негизи ушул тилегим, ушундай максатым бар да. Анан эми качан кандай болуп ачылат билбейм. Бирок ошо жакындап калды болуш керек деп ойлойм. Ошо кыргыз именно кыргызча кыргыз театры Москвада ачылыш керек. Кыргыз драма театры Москвада деп. Москвадагы кыргыз драма театры деп туруп ачса болот болуш керек. Анан буюрса эми ошого дагы эми кызыккан адамдар баягындай, эми жалгыз ача албайм да анычы. Ошого кызыккан адамдар керек, ошо жардам бере турган, спонсор боло турган, продюсер деген сыяктуу. Эми аны менин оюмча театр ачыш абдан оор, менин оюмча бир мамлекет жардам берип, мамлекет финансы бөлүп берип, жана ошону жок дегенде берки бир 3 жыл каржылап турбаса, театрды ачканда помещениясы, агайы, ар кандай оборудованиясы азыр кичине эртерээк дейм да. Албетте. Бирок эми Кыргызстан эми жардам бериш билбейм, ал Кыргызстандагы театрларга жардам бере албайт. Кыйын болуп атат. Анан мен ойлойм бияктан азыр эми кыргыздар өнүгүп өсүп атат, бизнесмендер болуп атат, ошондой бир кызыккан бир адамдар чыгат деп ойлойм. Спонсор, продюсер болом дегендерчи. Анан бирок мен сенин оюңча эми баягындай дароо эле мондай чоң театр ача албайбыз. Биз кичинекей эле нерседен башташыбыз керек да. Окута турган. Кичинекей бир эле спектакльден баштап, мисалы көп кишинин кереги жок, 2-3 актёрдон эле
Буюрса мен азыр мына быйыл Чыңгыз Айтматов агабыздын ошо 90 жылдыгы быйыл ушу болот да, ошого азыр ошо максат кылып атам. Буюрса ошого бир спектакль коюшубуз керек. Өткөндө ошо 89 жылдыгында Үзүндү койдук да. Жанагы Найман эне деген ошо үзүндүсүн коюп өткөндө Дом национальностьта элдерге аябай жакты да. Ыйлап ушинтишти элдер, анан балким ошонун полный спектаклин койсок деп ойлонуп атам ошого азыр. Ошого койгонго каяктан жигиттер, кыздар өздөрү кайрылып атабы же сиз издеп таап атасызбы? Жок, эми ошо актерлор бар да. Биякта Кыргыздар. Актерлор бар. Мен ошо курсташым жана Алайбек Тойчубеков экөөбүз чогулганбыз. Андан башка да бизден кийинки бүткөн балдар, кыздар жүрүшөт биякта башка жумуштарды иштепчи. Эгер театр ачсак, алар да келет да буюрса. Азыр Москвада көп аябай тренингтер өтүп атат, ораторский искусство деп. Анан мен билгенде Москвада өзүндө, Москванын өзүндө тренинг актерского мастерства деген бар да. Орустардын, жергиликтүү орустардын арасында, жергиликтүү москвичтердин арасында. Анан ошол жактан дагы бир кыргыздарга, кыргыздардын таланттарына бияктан таланты бар, бирок ар кандай маселелер болуп Москвага келип калган жаштарыбыз көп да. Ошолорго бир актерский мастерство деген бир айда бир же 2 жумада бир өтүп турбайсызбы? Эгер Биз ошо жөнүндө ойлонуп атабыз азыр, Кудай буйрса. Ошо жөнүндө ойлонуп атабыз. Мен даже кичинекей балдардан даже баштап ошо театральный кружок ачып, кичинекей балдар менен жомоктордон жомок коюп, жомоктон спектакль кылып, ошондон баштайын деп аткам. Анан балким анан чоңурактар кызыгып кетет да акырында. Түгүл тамашалап өткөндө бир кыздар болуп отуруп, анан келиндер козголоңу деп илгери бир спектакль болгон да. Кайненеси анан канча келини болот? 7-8 келини болот. Ошол. Анан ушу кыздар болуп отурдук да, анан мен тамашалап минтип, ушу Москвада ушу келиндер козголоңун койбойлубу депчи. Десем аябай кызыгышты. Давайте коюңуз, мени кайсы ролго деп эле уже. Анан негизи алар актриса болбосо да, ошону какой-то майрамда койсо болот да, элдерге аябай эле сонун болмок. Комедияда. Норузда, например. Норuz болбосо да мен минтип ойлоп койдум, 23 февралда эркектер майрамына койсо, жакшы болмок. Или 8 мартта деле. Жакшы болот. Азыр андай койгонго көбүнчө кыргыздарда Кудайга шүгүр мүмкүнчүлүк бар, даярдана турган жерлер бар. Ооба, азыр. Анан ошо бир жакшы бир неме таап эле, жер таап, көп кишилик. Анан ошону коюп, бизде кыргыздарда репит кылыш керек. Анан костюмдар деле мындай тапса болот да. Костюмдар ар кимде эле кийимдер бар да. Не обязательно кийим тигиш керек. Эми ошондой нерселерди кызып, эми ал как өздүк көркөм чыгармачылык кружок болуп калат да. Ошондой кылса болот. Кызыккандар болсо. Кызыккандар болот, анткени Москвада азыр калп айтпасам 200 миңден атуу, 200 миңден ашык атуу орус гражданын алган болсо, ошонун балдары азыркы ошо биринчи келгендин балдары азыр окууну бүтүп калды да. Бери жагы жок дегенде бир 20-30-40 миңге чейин балдар бар. Алар да кызыгат. Анан менин оюмча ошо Москвада азыр жүрүп аткан тенденцияга көз карашыңыз кандай? Ошо кыргыздардын сиз Москвага келгендегиңиз, анан Советский Союз кулагандан кийинки кыргыздар, анан азыркы учурдагы деңгээл. Айтпачы, жүрөктү ортуп деп эле. Эми ал убакта действительно башкача болчу да, башкача. Союздун убагында биз келген убакта биз мисалы кыйналып, андай-мындай деген билген жокпуз да. Биз баягы бизди эркелетип эле алып келип эле окууга алып келип, общитяны берип, окугула, тамак аш бекер аны. Тиги талон берип койчу, талон менен барып институттан бекер тамак ичебиз, ушинтип эле жыргап эле, ушинтип эле өтүп кетти да. Биз мындай карасак кыйналган жокпуз. Анан эми азыркы убактагылар эми действительно кыйналып атышпайбы? Келип мына иштеп атышат жумуштарда. Ошон үчүн ошол айырмасы ошол да.
биз союз убагында келип калган үчүн көп кыйналган жокпуз. Азыркы жаштар азыркы кыйналып атышат. Бирок кандай болгон күндө да азамат да кыргыз балдар кыздарын мен көп неме кылам, сыймыктанып кетем. Баягындай алдыларына максат койгону ошо аракет кылышат жеткенге. Москвачылык деген кечиресиз. Москвачылык деген сөзгө кандай карайсыз? Азыр мен ошо москвачылык деп айткандар менен мен көп жолу урушуп кетчүмүн да. Мисалы үчүн кандайдыр бир нерсе туура эмес бир нерсе болсо эле, ой бул москвачылык деп ушинтишет экен. Анан билбейм, мен Москва, мисалы үчүн мен Кыргызстанда 21 жашымда келдим Кыргызстандан. Анан калган жашым бүт ушу Москвада өттү. Анан эмнегедир эми Кыргызстанда мен өзүмдүн родинам. Бирок экинчи родинам Москвада. Мен Москвада почти 30 жыл жашап калдым. Ушул жактан турмуш куруп, жолдошум менен бала чакалуу болуп, ушул жактан кесипке жетип, ушундай ушул жактан эмгектенип жашап атам. Ошон үчүн Москва дагы мен үчүн аябай кымбат. Анан ошол сөз мага жакпайт да, мен урушуп кетем. Москвага вообще асылбагыла деп ушинтем да. Причем Москва деп? Значит, сен кемчилигиң өзүң ала келгенсиң Кыргызстандан. Причем Москва деп ушинтип кетем да. Билбейм, мен үчүн туура эмес москвачылык деген. Москва деген наоборот, мынтип ойлоп көрсөң, Москва канча элди багып атат, чынбы? Москва деген мындай алганда биз ошо Советтер Союзунун убагында Москвага жетиш, Москва деген даже ошо сөз бизге укмуш болуп мындай сезилчү да. Мен Москвага окуп өткөндө мен ишенген эмесмин, такыр. Мен түшүм болуш керек, мен же өңүм же түшүм деп. Анан качан самолеттон түшүп, маяктан самолеттон түшүп Москвага келдик деген ишенгем да. Анда да жакшы ишенбеймин деп. Анан Кремльге бардык биринчи жолу. Элестейм, Кремльде только баягы телевизордон сүрөттө мынтип көргөн. Кремльге барып анан карап мындай башкача мындан чын эле келген турбаймынбы Москвага деп. Ошондо ишенгем да, аябай. Баягы ага чейин бир кызыктай болуп, чын эле же калп элеби деп ушинтип жүрөсүң да. Мен ойлойм, ар бир адамдын өзүнөн да, кемчилик адамдын өзүнөн кандай өзүнүн турмушун жашоосун ошо адам өзү эле кылат да. Андан көрөк ошо Москвадан мынча келгенде ошо билимин алып, үйрөнүп, жакшы жактарды үйрөнүп, кандай болгон күндө да, баары эми Кыргызстан уже өзүнчө республика, өзүнчө мамлекет болуп атпайбы? Барып ошо Кыргызстанды өнүктүрүүгө аракет кылыш керек да, жаштар, жакшы жактарын үйрөнүп. Анда маегиңизге сизге абдан рахмат. Азыр Москвадагы жаштарга өзүңүздүн оюңузду, өзүңүздүн каалооңузду кыскача болсо дагы кантип сиздей болуп Кыргызстандын жүзүн Москвага эле эмес, бүт СНГ болобу ким көрсө ошол жакты тааныта тургандай бир сөздөрүңүздү айтып кетсеңиз. Чынында эле мындай бир чети сыймыктана турган нерсе экен да. Анткени ушу Москвада ушу Россиянын кинолорунда ушу тартылган актрисалардан мен биринчи актриса экенмин да. Ошон үчүн анча-мынча сыймыктанып койдум. Анан эң негизгиси эмне максат кылса адам ошол максатка аракет кылыш керек. Мисалы мен актриса болом деген ушу мен кичинекей канча жашымда экенин билбейм. Ушул кенедей кезимден 2-3 жашымдан болуш керек. Ошол кезимде эле ырдап, бийлеп анан эми актриса деген сөздү билчү эмесмин, бирок артистка болом дечүмүн да. Анан ошо кенедей кезимде эле Москвадан окуйм дечүмүн да. Эми мен азыр ошо таң калам. Баары бир мындай Кудай деген жаштын тилегин берет деген чын экен да. Ошо кенедей мен эмнени каалап, эмнени ойлоп жүрсөм, ошого мындай жеттим да. Эми баягы дароо эмес, акырын. Анан ошолорду эстеп алып ойлой берем. Ошон үчүн ошо эмне максат кылса адам ошо максатына, ошол максатын көздөй аракет кыла бериш керек да, кандай болгон күндө да.
Анан аракет кылса берекет дейт. Анан эмгектениш керек, жалкоо болбош керек. Эми жалкоолук баарыбызда бар. Ошол анан негизи эми биякта кыргыз жаштары эмгектенип жүрүшөт, бирок баары бир мындай алганда эми өлкөбүзгө кайтып барыш керек да. Биз деле мына 30 жыл жашап, биз деле кайтып барабыз деп атабыз. Ошентип Кыргызстаныбызды гүлдөтүп өстүрүп дегендей. Рахмат. Толкунданып кыргыздарга кайрылып толкунданып кетти эжекебиз. Сиздерге дагы эжекебиздей болгон ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым Кыргызстандын туусун, желегин колуңар эмес, жүрөгүңөр менен, жүзүңөр менен бийик көтөрүп жүрүңүздөр демекчибиз. Жаңыл мырза эжекебизге чоң ыраазычылык. Рахмат. Буюрса, сизден көптөгөн кыргыздар таалим алды деген үмүттөбүз. Рахмат.